Семетей эпосу. Эпостун уландысында Семетейдин образы Манаска караганда анча күчтүү болбогону менен ата мекенге болгон сүйүүсү, мекенчилиги жагынан кем калбайт. Өз мекенинин четте жүргөнүнө күйүп бышып, чет элдик баскынчылар менен катуу кармашат. Семетейде Манастын апасы Чыйырдын жана Акылман Бакайдын образдары андан ары улантылып, көркөмдөлөт. Андан сырткары жаңы каармандардын кошулгандары да белгилей кетсек болот. Мекенчилигидеги жана романтикалуулугу менен айырмаланган бул эпосто Айчүрөктүн Семетейдин аялынын образы киргизилет. Айчүрөктүн образына атак тартып жакшы көргөн, ар нерседен өз кызыкчылыгын бийик койгон Чачыкейдин образы каршы турат. Күлчөронун образы өз атасы Аманбектиникине окшоп кетет. Бирок ошол эле кезде Күлчөрөгө каршы турган ачуусу келген, өзүн гана ойлогон чыккынчы жана саткынга айланган Канчоронун образы каршы турат. Абике Көбөштүн душмандыгы, Канекейдин Тайторуна чабышы, Канекейдин жомогу, Семетейдин таласка келиши, Батырдын эрдик идеяларынын улантылышы ата журт мекен түшүнүктөрүнүн ыйыктыгын белгилейт. Семетей эпосунан үзүндү. Бел байлап турган жерим жок, бегип жаткан жерим жок, белгиге чапсам торуну, жеңемдин аты экен деп белсенип сүрөп алуучу, белгилүү кыргыз элим жок, октой болгон Тайтору, белгилүү күлүк мал эле. Беренин төрөп өлгөндө, катагандын ханына кагылайын абакем, асага берген мал эле. Териңди суудай сыгып кел, ар кандай арбыш бел болуп, Тайтору атын чыгып кел. Бөлөк жерге кемдитип, бөлүктүн кудай санамды, бөлөктүн уулу дедиктин өзүмдөн чыккан жат жаман.